Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү статусубуздун кезектеги коногу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Чолпонбек Абыкеев агайыбызды студияга чакырганбыз. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Күндүн ысыгынан жүдөгөн жоксузбу? Эми күндүн ысыгын болобу, коомдун ысыгы болобу, баарын көтөрүшөбүз. Негизи туура айтасыз. Коомдун ысыгы күндүн ысыгынан өтсө, күндүн ысыгы коомдун ысыгынан өтөт. Коомдун ысыгы демекчи, акыркы убакта бизде мамлекетте абдан көп өзгөрүүлөргө аракет болуп аткандай да. Ошолордун бири бул негизи бул кызмат башта бар болчу. Биринчи президент Аскар Акаевичтин убагында бар болчу, андан кийин эмнегедир жоюлду. Эми кайра конституциялык реформа болуп, мамлекеттик катчы деген кызмат кирип, ага сиз мына дайындалдыңыз жакында. Бул негизи кызматтын маанилүүлүгү эмнеде деп эсептесек болот? Эмне үчүн кирип калды бул? Эми бул кызмат туура айтасыз, Акаевдин учурунда да, Бакиевдин учурунда да бар болчу. Анан Атамбаевдин учурунда бул кызматты жоюп коюшту. Роза Отунбаеванын учурунда жөн эле эч кимди бул кызматка алган жок. Анан баягы жаңы 10-чу жылдагы азыр биз айтып жүргөн Өмүрбек Текебаевдин баш мыйзамында бул кызматты кийинбей алып салышкан. Анан ошондон кийин мына 11 жылга чукул убакыттан бери мамлекеттик катчы деген жок болуп калды да. Ушул мамлекеттик катчы жок болуп калгандан кийин коомдун өзү деле түшүндү, кайсы бир адам сөзсүз түрдө ушул идеологияга, мамлекеттин идеология тармагына, мындайча айтканда маданиятка, духовный иштерибизге, руханий иштерибизге, спорт, ушундай бир тармакка бир адам жооп берип бийликтин башында. Анан ошол адамга барып такалып баардыгы, анан ошол адамдан сурап туруш керек экен деген коомчулуктун өзүндө деле ой пайда болду да. Анан ошонун негизинде мына ушул жаңы кабыл алынган баш мыйзамыбызга кайра мамлекеттик катчы киргизилди. Анан мамлекеттик катчы киргизилип, мынакей бир чети Кудайдын, экинчи чети тагдырдын, үчүнчү чети президентибиз Садыр Нуружевичтин тандоосу менен мен ушул мамлекеттик катчы кызматына мына 11 жылдан кийин кайра биринчи жолку мамлекеттик катчы кызматына отуруп калдым да. Анан эми жана сиздин өзүңүздүн сурооңузду айтып атпайсызбы, бул эмне багытта деген маанидечи. Эми бул идеологиялык багытта деп бир сөз менен айтып койгондо, бул анча көп коомчулукка терең түшүнүктүү болбой калат. Идеология деген сөз бул идеялардын жыйынтысы деген сөз да. Мындайча айтканда, коомду бир багытка жетелеп тура турган идеялардын, жакшы идеялардын жыйындысын бир топтоп, анан ошону кайра коомго берип жетелеп жүрүүчү адам деген десек, мындай чечмелеп айтканга жакын болот да. Мына ошондой кызмат болчу. Анан ал эми мамлекетте идеология деген бул өтө мында эгерде биз маани берсек күчтүү тармак, анткени мындай мамлекет эле эмес, жеке жашоонун өзүндө дагы адам өзүнүн идеологиясы болбосо, анда ал жакшы жашай албайт да. Жашоодо жолун таппайт. Мисалы, мына сиз журналист кесибин жакшы көргөнсүз, ушул кесипке келгенсиз. Анан ушул кесипти мына аркалап, ызыгына, суугуна күйүп, тырышып иштеп келатасыз. Бул сиздин жеке башыңыздагы идеологияңыз. Бирөөсү болсо мына уста болуп иштеп жүрөт. Ошол усталыкты сүйөт, ошол усталыкка берилет, ошол кызматты башканы ойлобой иштеп жүрөт. Бул анын башындагы жеке идеологиясы. Түшүнүп атасызбы? Мындайча айтканда, ким ушул баягы өзүнүн башындагы идеясын, мындай ойлоп алган ой түйүмүн ошону ишке ашырыш үчүн мындай берилип иштесе, ошондон жакшылык көрөт. Эми ушулардын баарын чогултуп келип мамлекетке алып келсек, мамлекеттин идеологиясы дагы бир түйүнчөккө түйүлүп, бир бүтүндүккө келсе, анда биздин мамлекетибиз да жакшы боло баштайт.
Мына жана айтып атпаймынбы, эгерде кайсы бир кесиптин ээси өзүнүн кесибине берилип жакшы көрүп, анан ошону улантса, анда ошол кесиптин мындай жыргалын көрөт да. Ошол кесиптин жакшылыгына жетет. Ошол кесипти мыкты өздөштүрө алат. Ошол сыяктуу эле мамлекетте дагы идеологиялардын баарын бириктирип туруп, бир багытты көздөп, бир багытты алдыра алсак, анда биз мамлекетибизде дагы жакшылыктар пайда болот да. Мына биз мамлекеттик идеологиянан улуттук идеология деп келатабыз. Мына ушул мамлекеттик идеология анан улуттук идеология болуп бул экиге бөлүнөт. Анан эми көптөр бул баягы түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. А мен болсо өмүрүмдүн 40 жылын ушул жалаң идеология тармагында иштеп келаткан адаммын да. Ошондуктан эми канча бир баягы идеологдор менен иштештик. Анан ошондо баягы экиге бөлүнөрүн так түшүнүп калдым да. Себеби мына улуттук идеология бул ачык, так, айтылып жазалчу нерсе да. Ал эми мамлекеттик идеология бул айтылбай эле жазала бере турган нерсе. Мындайча айтканда мамлекеттин өзү, мамлекеттеги бийлик аны мен муну жасаган атам деп айтпай жасаш керек. Эгерде мисалы баягы коммунисттерди айталычы, коммунизмди курабыз дечү. Эми ал маалда сиздер балким жаш болуп калып жакшы билбей калдыңар. Биз коммунизмди курабыз дегенге аябай жүрөгүбүз менен ишенер элек. Келечекте коммунизмдин куруларына. Анан ошолорду ошону куруп аткан адамдардын бири экенибизге ишенчүбүз. Анан биз ушул коммунизмди куруучуларданбыз деп ишенчүбүз. Анан келечекте коммунизм болот дечүбүз, а бирок ошол кандай экенин түшүнө алчу эмеспиз. Эми ошол мамлекеттин башында отурган адамдар деле түшүнчү эмес, ал коммунизм деген өзү кандай? Ал кандай коом, эмне болот ал убакта? Канча мен өзүм жогорку окуу жайында окуп жүргөндө дагы, мамлекеттик кызматтарда иштеп жүргөндө да ошондо көптөрдөн сурачумун. Коммунизм деген кандай болот депчи. Бирок эч кимиси жооп бере алчу эмес. Көрдүңбү? А бирок баарыбыз ошонун өзүдө кетип баратканбыз. Коммунизмди курабыз деп коюпчу. Бул мамлекеттин баягы айтпай жасаган идеологиясы да. Анан ушул сыяктуу баягы мамлекет мындайча айтканда түшүндүрүп, эгерде ошол убакта коммунизмди курабыз деген сөз ал идеологиябыз эле. Ошентип идеология коюп атпайбызбы десе, анда окуй бул идеология турбай, коммунизм деген жок экен, ал курулбайт экен деп калмакпыз да. Көрдүңбү? Мына сырын. Ушул сыяктуу мамлекет элди бир багытка жетелеш үчүн ал өзү көп учурда идеологияны айтпай эле жасап кете берет. Айтылбай жасалыш керек. Айтылбай эле жасалып кете бериш керек. Эгер айтылса анда эл үмүт өчүп калат. Бул карама каршылыктар да болсун. Болбочу иште. Анан кээ бир айтат, койчу ошону. Болбойт анда, калпайтып атат. Бирөөсү айтат, мен ошого убакыт коротуп койчу эми деп. Бирөөсү айтат, барбайлыбы дейт. Бирөөсү айтат, себеби коом да, коом деген коом, ал деген он чактыга бөлүнөт да. Ошондуктан жанагы айтпай эле ээрчитип кете берсең, ээрчип кете берет. Бул башкы багыттарынын бирөөсү ушундай да. Ал эми мамлекеттин ичиндеги идеология болсо, мамлекеттин тартибинен башталат. Тартип бар жерде, мен мамлекеттик кызматкерминби? Менде тартип болуш керек да. Биринчи кезекте мен мамлекеттик кызматкер дегенди түшүнүшүм керек. Мен мамлекеттик кызматкерминби? Ошону билишим керек, мен мамлекеттик кызматкер дегендичи. Ошол мамлекеттик кызматкер дегенди билгенден кийин анын жоопкерчилигин билишим керек. Мен мамлекеттик кызматкермин деп эле жүрө бербей, мамлекеттик кызматкердин жеке өзүңдүн башыңда, коом астында, анан мамлекет астында жоопкерчилигиң бар. Мына ушул үчөөнү жакшы түшүнүшүң керек да. Анан ошол жакшы түшүнгөндөн кийин анан мамлекеттик кызматкерге барышың керек. Аны түшүнбөсөң барба ал кызматкачы. Анан ошондо сенде тартип пайда болот. Мына мен өзүм жеке мойнума алгандан кийин мамлекеттик кызматкермин. Тааныгандан кийин өзүмдү мен мамлекеттик кызматкермин, анан ошонун жоопкерчилигин мойнума алам дегенден кийин мен дайыма тартына баштайм. Демек мен мамлекеттик кызматкермин, баскан турганым, жүргөнүм башкача болуш керек. Бардыгы мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн. Мамлекеттин кызыкчылыгында, коомдун кызыкчылыгында болуш керек депчи. Мына мындайча айтканда, мамлекеттик кызматкер кайсы бир деңгээлде армиядагы эле солдаттын формасы жок жүргөн адамы. Түшүндүңүзбү? Форма кийбеген адам ал болгон элечи. Ал дагы ошондой эле жоопкерчилик бар анда да. Чолпонбек агай, ушул сөздү аябай жакшы туура колдонмундай баштадыңыз да, себеби мамлекеттик, мамлекетчилдик, анан мамлекеттүүлүк.
Бул ошол идеология камтыган идеология негизги нерселер. мамлекеттин идеологиясы ошол. Мен сиз абдан ишенем да, мамлекеттик катчы катары өзүңүз башында үлгү болуп туруп, ушуну могу мамлекеттик кызматкерлерге, биз журналисттер муну күнүгө мындай туш келген окуя да бул. Мисалы үчүн кечээ жакшы сүйлөшүп жүргөн эле кайсыл убакта болбосун телефон чалышып жүргөн адамдын эгер капысынан мамлекеттик кызматка барып калса, ал киши абдан эле мындай орусча айтканда занятой болуп калат да. Чындыгында андай болушу мүмкүн. Себеби башка жумуштар, маселелер, чогулуштар, сүйлөшүүлөр, жолугушуулар болушу мүмкүн. Бирок азыр абдан туура айттыңыз да, мамлекеттик кызматкер бул биринчи кезекте кандай болбосун эл менен байланышы үзүлбөй, жөнөкөйлүгү жоголбой, кызыкчылык биринчи кезекте мамлекеттин кызыкчылыгы. Коомдун мамлекеттин. Ушуну эгерде сиз мамлекеттик катчы катары киргизе алсаңыз, бул менимче бул кызмат өзүнүн немесин актайт деп үмүт кылабыз да. Анан эми идеология, бул сөз идея деген сөздөн эле чыккан сөз да. Ооба, идеялардын топтому. Да, идеология деп айтылганда бул кандайдыр бир илимге айланган, бир талоого, изилдөөгө багытталган бир чоң бир институт сыяктуу сезилип кетет да. Биз эми көп айтабыз. Быйыл Кудай буйруса 31 августта кыргыз мамлекетибиз, биздин мамлекетибиз 30 жылдык эгемендигин белгилейт экен. 30 жылда биз кандай идеологияга жетиштик? Менимче, азыр байкашымча бизде бир эле идеология болуп калды. Бул акчалуу болуш керек, тааныш билиш көбүрөөк болуш керек. Анан кичине наглый болуш керек. Ол кыргызчасы кандай десем, бет багыраак болуш керек, анан жашооң жеңил болот. Ушул идеология үстөмдүк кылып аткандай да. Кандай кылып өзгөртөбүз? Муну мындай да, мамлекетте жана мен бекергенен айткан жокмун, мамлекеттик кызматкердин идеологиясы тартиптен башталат депчи. Бул тартип. Тартип мен жана бекер айткан жокмун, мамлекеттик кызматкер бул формасы жок жүргөн эле аскер. Служащий. Кызматкербиз да биз. Аскер дагы кызматкер, туурабы? Туура. Ал службага барды, кызматка барды. Биз дагы службага бардык, кызматка бардык, туурабы? Болгону бизге мамлекет форма кийгизип койгон жок. Алардыкындайчы. Анан бири-бирибизге мынтип чеч бербейбиз. Айырмабыз ушул, калганынын баарына баш ийбиз да. Мына көрдүңбү, ошондуктан бизде дагы күчтүү тартип болуш керек. Мен ишти мен ошондон баштадым да. Ал иш кандай иш? Бул мамлекеттик кызматкердин этикасынын кодекси. Этикалык кодекс. Буга чейин бар болчу. Андай үстүртөн жазып. Кызматтык этика. Кызматтык этика деген бар болчу, бирок аны эч ким деле колдонуп көңүлдөлүп. Окуучуда эмес, аны карачуда эмес, ал эч жерде бир учурда Акаевдин учурунда башталып жазылганда ошо боюнча калып калган да. Анан азыр болсо мен аны кайра жаңыртып, бүгүнкү учурдун талабына ылайыктап, анан өзүмдүн могу сизге айтып аткан ойлорумду кошуп жазып баштадык. Концепциясы жазылып, концепциясын, кодекстин концепциясын, долбоорун жазып атабыз азырчы. Анан ал долбоорду жазып бүткөндөн кийин биздин администрациядагы аппарат бөлүмдөр баары талкуулап чыгышат. Экспертизадан өткөзөт, мындай айткандачы. Анткени ар бир бөлүм өзүнө тийиштүү жерин карайт. Биз бул жерден мындай экен. Анткени мен мындай деген талап коем. Сиз мисалы сот бөлүмү, соттун аягына чейинки, мына промышленность бөлүм, өндүрүш бөлүмү, тиги айылга чейинки өндүрүштү кандай болуш керек карап чык кодексте. Ошо жеринде биз кайсы жерин кемчилдигин калтырып коюп турубуз, кайсы жерин ачык кылып коюп турубуз, оюңарды бергиле. Анан алар оюн берүүлү өзүнө ылайыктап койгонуна карабайбыз. Биз кайрадан экспертизадан өткөрүп тактайбыз. Андай министрликтерге жөнөтөм. Министрликтердин баарынан өздөрүнүн ойлорун алам. Анан ошондон кийин кайра баягы комиссия отуруп алып, комиссия түзүлгөн буга, атайын комиссия топ түзүлүп, атайын протоколный топ түзүлүп, ошол топ иштеп атабыз да. Анан ошол топ анан кайра карап чыгып туруп, анан муну бышты дегенден кийин анан президентке указ менен мындайча айтканда указ менен бекитилет, жарлык менен кабыл алдырабыз. Анан ал жарлыкта пунктунда бул сөзсүз көзөмөлгө алынат. Анан бул мындай мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер деп аталат. Муниципалдык кызматкерлерди да өзүбүзгө кошобуз да. Алар дагы кызматчылар. Анан ошол кызматка киргендер, мисалы сиз жумушка орношом десеңиз, сизге биринчи ошол кодексти беришет.
ушуну окуп чыгып анан ушул боюнча ушуга даяр болсоң беседадан өтүңүз дейт. Андан кийин беседадан өтөбүз. Андан кийин жарым жыл сайын ушул биздин кодекс кандай иштеп атат, аны ким кандай аткарып атабы, аткарбай атабы, иш жүзүндө текшерип турабыз. Текшергенде кандай сизге келип туруп эле ошону аткарып атасызбы деп сурабайбыз. Мисалы мына сиздин өзүңүздүн ошо кодекстин талаптарын, этиканы аткарып атасызбы, журналисттин этикасын аткарып атасызбы? Мен катырып атам дейт. Аткарып атам дейт да. Укмуш неме эч бүтүр точкасын койбой катырып атам дейсиз да, туура? Биз андай кылбайбыз. Биз деген айланаңыздагылардан сурайбыз, башкалардан. Ушул киши кандай, мындай жөнөкөй жүрөбү, эл менен кандай мамиле жасайт, кантип этиканы колдонобу, мындайча айтканда суроолорубуз бар. Ошол көп суроолорду, мисалы райондун акими да райондогу коомчулуктун көп адамдарынан, ар түрдүү жаштагы адамдардан запрос жасап, суроо жообун алабыз. Ошол аким чын эле этиканы кармайт бекен дегенчи. Анан ошол суроо жооптун жыйынтыгын чыгарабыз да, анан өзүнө барып айтабыз. Сиз боюңузду көтөрөт экенсиз, керсейип мындай жөнөкөй адамдар менен сүйлөшпөйт экенсиз. Этикада болсо карапайым бол, жөнөкөй бол, кандай адам болсо да ошолор менен мындай чыдамдуулук менен тил табышып сүйлөш деп турбайбы этикада? Сиз эмне үчүн андай кылбайсыз деп көрдүңүзбү? Этиканы мындай ишке киргизүүнүн механизмин түшүнүп атасызбы? Ошондо анан бул ишке кирет да, так берип коюп эле жаттап алгыла, анан анда-санда келип силерден беседа кылып эки экзамен алабыз десең, анда алар бир сери окуп коет, анан келген киши менен барып кафеден чай ичип, андан кийин анан кетип калат, анан баягы биздин мен жиберген экспертиме чай берип же бирдеме кылып жөнөтүп ийет да, анан ал болсо мактап келет, ой этиканы Кудайыр кандай билет экен ал аким, анан ушундай жакшы иштеп атыптыр деп коюп келип калат да. Көрдүңүзбү? Биз жанагыдай запрос бул башка. Бул механизм, мындайча айтканда. Анан ошол ушундай суроолордун болоорун, ушундай иштерин жүрөөрүн билген аким ал этиканы дайыма боо жеринде сактайт. Боо жеринде сактаганга, жакшы окуганга, анан ушул жеринде сактаганга аракет кылат. Анткени эртең ошол этиканын астында жооп берип каларын билет. Көрдүңүзбү? Муниципалдык кызматкер да ошентет. Анан көрдүңүзбү? Биз ушинтип, мындайча айтканда мамлекеттик тартипти кийлебиз. Жөн мындай жумшак жол менен. Мына мисалы мамлекеттик тартипти диктатура жолу менен кийилгендер болгон. Тарыхтан билесиз аны. Сталин баш болгондорчу. Бирок диктатура бул убактылуу нерсе да. Сталин кетти, диктатура жоюлду, ал кыйрап калды да. Эгерде биз маданий жол менен, маданияттуу жол менен, мындай мыйзамдуу жол менен кийирсек, ал түбөлүктүү болот да. Ал мындайча айтканда өлбөйт. Адамдын аң сезимине. Биз кетип калгандан кийин деле башкалар ошону улантып кете берет да. Ал деген биз эч кимди мындай күчкө салган жокпуз. Эч кимди мыйзамсыз мындай сени камап салам, же болбочу болсо мен сени тиги момундай кызматыңан арылып тийем, же тиндей мындай деген жокпуз. Биз тартипти гана талап кылып атабыз. Көрдүңүзбү? Бул мындай тартиптүү бол, мамлекеттик кызмат деген кызматты сыйла. Анан ошол кызматтын мындай абийирди алып жүр өзүңдү бул тартип менен жүргүз деп эле айтып атабыз. Ушуга ылайыктуу болсоң иште, эгер буга ылайыктуу болсоң, анда башка жумуш карап көр депчи. Чолпон беке, бул биз Кыргызстан 6,5 миллионго жетип калдык да, жалпы калкыбыз. Эми анын бир 2,5-3 миллиондой кара кыртыңдар, жаңы төрөлгөн балдар болсун. Өзүнүн сөзүнө, кылган кыймыл аракетине жооп берчү, где-то бир 3,5-4 миллион деп коелук да. Анын 500 миңдей 200 миң мамлекеттик кызматкер болсо, калганы бизнесмен болушу мүмкүн, ишкер, эркин же кандайдыр бир жөнөкөй жаран деп коелук. Бул сиз азыр айтып аткан бул мамлекеттик кызматкерлер аркылуу мамлекеттик тартипти, жанагы атуулдук, граждандык тартипти орнотуу да. Ошондо мамлекеттин негизги идеологиясы бул Кыргызстан тартиптүү, жоопкерчиликтүү, эркин ойлонгон адамдардын өлкөсү деген ушуга барат деп болобу? Же ушуга аракетибиз ушунда. Ушул да негизги идеология. Мисалы мынакей, тартип башталган жерде анан өзүнөн өзү баягы
иштин немеси оошуп бири-бирине жугушат да. Мен муну жөнөкөй эле мисалдан айтайын. Мен үй сатып алып, бир переулоктон үй сатып алып, ошол переулокко көчүп бардым. Анан барсам баягы эшиктин алды деди, переулоктун башынан аягына чейин эле дайым эле таштанды ушундай да. Анан баягы 2 күн сайын эртең менен чыгып алып, переулоктун башына чейин таштандын баарын жыйнап, анан өзүмдүн үйүмдүн эшигин алып, биз мындай 3 дарбаса кошулушуп турат да, анан ошол тигилердин үйүнүн эшигин алдым, баарын шыпырып, суу сээп, ушинтип кое баштадым да. Анан 1-2 айча эч ким маани берген жок. Анан 2-3 айдан кийин кээ бирлер сурай баштады, эмне мунун баарын тазалап жүрөсүз депчи. Эми таза жашайлы да деп эле коем. Сиз дагы тазалаңыз деп эч кимге айткан жокмун да. Сиз эми эшигиңиздин алдын тазалабайсыз депчи. Мындай доор сыртты көчө жагын тазалабайсыз деп. 4 айдан кийин баары тазалай баштады. Өздөрү эле чыгып. 5-6 айдан кийин ошол переулок таптаза болуп калды. Көрдүңүзбү? Бул мындай айтканда жумшак эле адамга түшүндүрүү болуп эсептелет. Эгерде мен кошуналарга барып алып туруп, силер акмак экенсиңер, эшиңердин баары бүгүр, момундай болуп атат, эмне тазалабайсың, эмне мусор ыртасың десем, алар да бир жаман сөз айтмак магачы. Сен эле кыйынсыңбы? Анда сен тазалай бер деген сыяктуучу. Жөн эле адамдын баягы мамилесине кийин баары өзгөрдү да, ушул кичинекей переулоктогу жашоо. Ошол сыяктуу мамлекеттик жана муниципалдык кызматта тартип боло баштаган сайын башкаларда да тартип боло баштайт. Бул мындайча айтканда чынжыр да. Бул үлгү сыяктуу көрсөтөт. Бирин-бири ээрчишип кетет. Туура. Анан ошентип анан кийин бул мамлекеттин идеологиясын ички өзөктүк идеологиясына айланып калат. Анан ал тартип бар жерде анан калганын жасайсың. Калганын оңой жасайсың. Жанагыдай анан тартипке түшкөндөн кийин анан элди биз бул жака баратабыз, ушул жакта жакшы жашоо бар. Ошол жакшы жашоого жетели, ал жетиш үчүн момундай иштейли, момундай бололу дегенде анан баары бир жакты карайт. Азыркыга окшоп чачылып, ар кимиси арга жакты карап турган маалда аны айтсак болбойт. Анан эми жана сиз айтып кеттиңиз, биз 30 жылда эмне болдук биз депчи. Эми 30 жылда бизде эң башкысы ушул ар бир мамлекеттик кызматка барган адам мен мамлекеттик кызматкермин дегенди мойнуна алган жок да. Мен мамлекеттик кызматкермин деген сөздү мойнуна алган жок. Анан мен мамлекеттик кызматкердин жоопкерчилиги менин мойнумда деген жоопкерчиликти мойнуна алган жок эч кимсичи. Президенттен баштап аягына чейин. Мына аны мен мындай эле жөнөкөй далилдеп берейин. Акаевдин бир айткан сөзү бар. Журналисттерге маек берип атып, мен үй бүлөмдүн кызыкчылыгын биринчи орунга коем деген. Андан анан башкаларды деди. Ушинтип айтты беле? Ушинтип айткан да. Эми ишенбесеңер Акаевдин ошол 90-жылдардагы интервьюларын карап көрсөң, ал бир эле жол эмес. Бул өзүнүн кыймыл аракетин ачык эле айткан экен. Негизи ушундай эле. Бир эле жол эмес, бир нече жол айткан мунучу. Ошондо мен Аалам газетасына кийин мен ушунун туура эмес айтылганын түшүнүп, анан президент бул мындай да. Президент болуп кетип атып, ал аскерге согушка кетип бараткан адамдай болуш керек. Мындайча айтканда бүттү, үй бүлө кош болгула деш керек. Мен аман келемби? Аман келсем силер менен көрүшөм. Аман келбей калсам анда кош болгула. Мен кеттим. Эл жиберген согушка. Ошол согуштан эми аман келсем жакшымын, аман келбей калсам анда жанагы качып жүргөндөрдөйм. Көрдүңбү? Ал жеке баштын кызыкчылыгы, үй бүлөнүн кызыкчылыгы деген таптакыр кесип салыш керек. Тууган, жердеш деген кызыкчылыктарды аны да бир гана нерсе мамлекеттин, улуттун кызыкчылыгы. Элдин кызыкчылыгы туура. Ушул гана. Ушул күнү түнү ушул жерде туруш керек президенттинчи. Ошонун астындагы 3 адам бар. 2 адам башка дагы. Бирөөсү премьер-министр, бирөөсү мен мамлекеттик. Биз да ушундайбыз. Мына аттанып кетип атканда биз да ошондой болдук. Биз тиги кишинин эки жагында эки вазири болуп кетип атабыз. Биз дагы үй бүлөбүздү баардыгын аман калгыла биз кеттик. Эми аман болсок, жакшы иштесек аман келебиз, жакшы иштебей калсак Кудай андан сактасын деген менен. Көрдүңбү? Ошондуктан эч убакта мамлекеттик кызматкер өзүндөгү жоопкерчиликти унутпаш керек. Анан
Мына ушул үчөөбүз ошондой болгондон кийин калгандары анан туура. артынан ээрчит. Бизде эмне болду? Тескерисинче ошол үчөө биринчи башташат да. Эми Кудай берип атса, ушундай бактылуу маңдайыма жазылган ушул болсо эмне кылайын мен деген сөз болуп атат да. Эми мындай да, Кудайдын бергени ошону тескери түшүнүп алышты. Ошол да. Мына Кудайдын бергени, мына Кудай буйрса, тилегибизге жеткирсе, Садыр Нуркожоевич ушул немесинен тайбай элибиз аман турса, бир 5 жылдан кийин таптакыр башка жакшы жашоо болот. 10 жылдан кийин биз таптакыр башкача, айлык башкача. Ошондо элдин бергени бизди байытып салат. Мына жанагылар күнүн бир жолку алганына кызыгып, $100 миллион, же болбосо $500 миллион алганына кызыгып, бүгүн бирөөсү түрмөдө жатса, экөөсү тиякта качып жүрөт темтеңдепчи. Биз эртең элибизге бүгүн жылаңач иштеп берсек, эчтеке албай, болгон айлыгыбыз менен иштеп берсек, 5 жылдан кийин тетигилердин жанагынтип уурдап алганынан артыкты бизге элдирет. Биз көчөдө эркин жүрөбүз. Бизге эбегейси чоң пенсия беришет. Кайда болсо сыйлап турушат. Кагылайындар, силер элди момундай кылгансыңар деп. Мына бакыт, мына байлык ошол. Тигилер байлыкты, бакытты, рызкыны башкача тескери түшүнүп алышкан адамдар да. Алар ойлогон, акчам болсо бакыт болот экен, акчам болсо рызык болот. Жок, акчада эмес. Элдин арасында жүргөнүңдө. Мына бүгүнкү күндө Садыр Нуркожоевич да муну жакшы түшүнөт, мен да жакшы түшүнөм. Ошондуктан биз жанагыдай бир болбогон кызыкчылыктарга алданбайбыз. Туура. Анткени Кудайга шүгүр, мен мындай бир айлыгымды али деле ала элекмин, бирок уксам ошол айлык деле мени Кудайга шүгүр эле өлтүрбөгдөй жашай турган мүмкүнчүлүгүм бар экен, үй бүлөм мененчи. Темеле гүлдөп кетпесем дагы, Кудайга шүгүр, тамак ашыма кенен жетип баскан турганыма кенен жеткидей эле айлык экен. Мен одновременно бир эле учурда 2 табактан тамак иче албайм. Бир эле учурда мен 2 машинеге түшүп жүрө албайм. Бир эле учурда 3-4 үйгө кире албайм. Туурабы? Мен ашыктын эмне кереги бар? Ошондуктан мен жана айтып атпаймынбы? Эгерде ушундай элдин урмат сыйына жетсең, келечекте жакшы иштеп берип, ойлоруңду ишке ашырып, мамлекетибизди саздан сууруп чыгып, элибиздин баарын оңдоп, гүлдөгөн мамлекетке Кыргызстанды айландырсак, анда элибизди момунтип алаканына салып жүргөнүнүн өзү улуу бакыт, улуу рызкы. Мына мен бир нерсени айтайын, ушу Турдак Нусубалиевич кызматтан түшкөндөн кийин көчөдө кой коюп басып, азыркы Алыкул Осмонов атындагы китепканага барар эле. Ошондо тияктан чуркап келип кишилер учурашып турар эле. Турдак Нусубалиевич кандайсыз депчи, көрдүңүзбү? Туура. Турдак Нусубалиевич кандайсыз деп. Эч жерде жашынган жок. Эч жерге качкан жок, жанына телохранитель алып корккон жок, мени бирөө атып кетет деген жок. 25 жыл мамлекетти башкарган адам. Көрдүңбү? Мына бакыт ошол. Мына бүгүнкү күндө эли дүркүрөп, атын мактанып, сыймыктанып отурабыз. Мына ошол рызкы, ошол бакыт. Биз сиздерден абдан үмүт кылабыз, Чолпон байке. Биз азыр түшүнүп турабыз да. Мен мисалы үчүн чын өзүм жеке көз карашымда түшүнүп турам да, абдан көп саботаж бар, атайын каршылашуу бар. Себеби биз каалайбызбы, каалабайбызбы 3 жолку төңкөрүштү өткөздүк. Төңкөрүшпү, революциябы, же болбосо бийлик алмашуу, кандай болбосун, бир 3 чоң толкундо болду. Чоң наразычылык. 3 жолу бийлик алмашты. Демек, ар бир бийлик убагында өзүн жакшы сезген адамдар, алар ар кандай деңгээлде болушу мүмкүн. Мамлекетте эң чоң кызматтан тартып, жөнөкөй жаран коушунасынын жээнинин баласы болуп кетиши мүмкүн. Биз эми кыргыздар тууганчыл элбиз. Алар сөзсүз наразы болот. Туура, түшүнөбүз. Бүгүн мен бийликте эмесмин, мен отурган жерде бул киши отурат, ал кишини көпкө чейин отургузбай сөз кылып турушум керек дегендер дагы жок эмес. Мен муну сезип турам. Бирок чын дилимен мен мамлекеттин атуулу катары үмүт кылат элем, тилек кылат элем. Сиз айткандай 5-10 жылда өзгөрүүбүз башталып, жакшы жакка түшсөк, болот. Бул биздин негизги байлыгыбыз. Биздин мамлекеттик менимче бир эле идеология болуш керек. Бул мамлекет, бул биздин негизги байлыгыбыз. Мамлекеттин өзү биздин. Мамлекеттин өзү.
эгемендүүлүгүбүз, мамлекеттүүлүгүбүз бул биздин байлыгыбыз. Негизги байлыгыбыз. Калган нерсенин бардыгы ушул ойдун түптөлүшү үчүн иштеш керек да. Ооба, туура айтасыз. Кандай дейсиз? Туура айтасыз. Эми биз дайыма идеология десек, улуттук идеология менен кандайдыр бир байланыштай болот да. Идеология улуттук идеология. Ал эми улут деп айтылган жерде сөзсүз кыргыздар жөнүндө айтылгандай да. Ал эми кыргыз мамлекетинин титулдук улут катары мамлекеттин ээси биз кыргыз элибиз, кыргыз улуту. Бирок мамлекеттик идеология кыргыз мамлекетинде 80ден ашык улуттун өкүлдөрү жашайт. Мисалы үчүн революция болду дейлик, же болбосо чек араны коргош керек болгондо, армияга барыш керек болгондо, ошол эле кыргыздын улан кыздары барат. Анан биздин туугандарыбыз, дунган туугандарыбыз бар, даргин туугандарыбыз бар, уйгур, акчаны көбүрөөк тапкан жерлерде, шаардын, айылдардын жакшы жерлеринде үйлөрдү курган өзбек туугандарыбыз. Аларды эмнегедир унутуп калгандайбыз да. Алар деле аракет кылбайт көп. Бирок акыркы чек ара мындай каттуу немесинде эки өзбек улутундагы балдар каза болду. Анан анча-мынча жанагы өзбек улутундагы балдар биз Кыргызстаныбызды тиги бастырбайбыз эч кимге, биз да барып коргойбуз дегенде кадимкидей жүрөгү элжиреп. Биз кандай кылганыбызда ошол 80 улуттун өкүлдөрүн анын башында титулдук улут болгон кыргыз улуту башында турган менин мамлекетим деген идеологияны түптөй алабыз. Ушул боюнча бир ойлор барбы? Сөзсүз түрдө бар да. Бул мисалы өзүң балким билесиң, ООНдун бир түзүлгөн комиссиясынын алган чечими бар. 100 жылда жок болчу улуттар депчи. Ошондо 3000 улутту кирген. Ошол 3000 улуттун ичинде кыргыздар да барбыз да. Мен аны атайлап алып окуп чыккам. Анан окуп чыккандан кийин эң башкысы ошол жерде бул адамдын психологиясындагы өзүнүн улутун унута баштаганда башталат да, улуттун жок болуусучу. Маңкурттуктан. Мындайча айтканда, азыр биздин балдарыбыз өзүнүн кыргыз экенин, мен кыргызмын деп коет, бирок кыргыз деген эмне? Улут деген эмне? Кыргыз болгондон кийин эмне кылыш керек дегенди түшүнбөйт да. Анткени азыр телевизордон англисче, орусча, анан башка нерселердин баарын эле көрүп, башка башында, анан жана биздин жаштарыбыз азыр каякта чоң айлык болсо ошол жака кетип аткандар да ошондо. Атайын чаңгандар бар да, өзүнүн кыргыз улутун чаңгандар бар. Кыргыз болбой калсам болмок дегендер бар. Анан ошол сыяктуу мына жана өзүң айтып аткан башка улуттун өкүлдөрү канткенде кыргыз улутун сыйлайт дегениңде жөнөкөй эле нерсе жатат. Кыргыз өзүн таанып, кыргызмын демейинче кыргызды эч ким сыйламайт. Биринчи кезекте кыргыз өзүн сыйламайынча. Өзүн сыйламайт. Туура айтасыз. Өзү жакшы адам болмоюнча. Өзү жакшы адам, анан башкалар сыйлайт. Өзү жакшы адам башканы сыйлаганды билет. Өзү жакшы адам аны көргөндөр да сыйлап турат. Көчөдөнчү. Мисалы мына эки кошуна жашаса, анын бирөөсү жаман үйдө жашаса, кысматы жок болсо, күнүгө арак ичсе, баскан турганы, анан ал кыргыз болсо, анын жанында эки кабат үйдө сыңкыя жашаган, мыкты акча тапкан, жашоосу бир керемет, бир башка улуттун өкүлү болсо, анан ошону барып алып туруп анан муну сыйла деп айта аласыңбы? Айта албайсың мындайды, туурабы? Эмне кылыш керек? Биз өзүбүз кыргыздар өзүбүздү таанышыбыз керек. Мына ошол жерден баштайбыз биз иштичи. Мына ар бир кыргыз, эми мындай айтканда, ал улуттук деген сөз кошулбайт ал жерге. Ата нарк, эне нарк дегендерден баштайбыз. Мен улуттук идеология ачык болуш керек деп атпаймынбы? Анан ал ачык жүргүзүлүш керек депчи. Мына сиз улутуңуз кыргыз. Кыргыз экениңизди мойнуңузга аласызбы? Эмнеге албайм? Аласызбы? Демек алгандан кийин кыргыздын жоопкерчилигин аласызбы? Мына мен систем баштайын идеологияны. Кыргыз жоопкерчилиги дегенди мойнуңузга алышыңыз керек. Эгер сиз улутум кыргыз дегенди мойнуңузга алсаңыз, анда кыргыз жоопкерчилиги дегенди да мойнуңузга алышыңыз. Жоопкерчиликтери кандай? Эми ошол жоопкерчилигинин баарын чечип туруп айтып беребиз биз. Мына сизде кыргыз улутунун жоопкерчилиги деген бар. Демек сиз баскан турган жериңизде кыргызмын дегенди унутпашыңыз керек. Бул биринчиси. Экинчиси, кыргыз эмне кылыш керек дегенден башталыш керек да. Кыргыз мисалы атасыз, ата наркы. Мен баламды кыргыз кылып тарбиялайм. Көрдүңүзбү? Аябай жакшы. Мен баламды төрөлгөндөн баштап эле кыргыз кылып тарбиялашым керек. Кыргыздын наркына, салтына, тилине баардык жагынан ушу кыргыз кылып тарбиялашым керек.
бул биринчиси. Экинчиси, мен ата катары өзүмдүн үй бүлөмө кам көрүшүм керек. Үй бүлөмдө кыргызча кам көрүшүм керек. Кыргыз улутунун наркы салты менен кам көрүшүм керек. Мен улууга урмат, кичүүгө ызат дегенди балама үйрөтүшүм керек. Өзүм да ошону жасашым керек. Өзүм үлгү катары. Өзүм үлгү катары тутушум керек. Үлгү болушум керек. Анткени мен кыргызмын. Кыргыз момундай иштерди жасабайт. Андай иштерди мен жасабашым керек. Бул иштерди жасайт, жасашым керек. Көрдүңүзбү? Мына ушунун баарын биз ачык коомго салып китептеринен бери чыгарып беребиз. Мен жана улуттук идеология, мамлекеттик идеологияны мен уже баштап койдум. Жанагы кодекс немелер менен. Улуттук идеологиянын бир жылда барып бүтүрсө, экинчи жыл ишке, үчүнчү жылы барып анан ишке кирет. Анткени анын китептерин чыгарабыз, немелерин чыгарабыз. Бул татаал процесс. Бирок бул мисалы эне наркы. Эне баласы курсагына жаткандан баштап айта баштайт. Эркек азыр УЗИден билет да. Эркек болсо айланып кетейин, сен кыргыздын баласы болуп төрөлөсүң, сен төрөлгөндөн баштап эле кыргызсың, сен кыргыздын наркын сактайсың, сен кыргыздын салтын сактайсың, сен кыргызды сыйлайсың, сен өмүрүң өткүчө кыргыз болосуң. Анан кийин кайра өзүң ата болгондон кийин кайра өзүң балдарыңды ушинтип тарбиялайсың деп курсагынан баштайт. Анан ал детсадта ошону айтат. Анан ал мектепте ошону айтат. Анан ал жогорку окуу жайына чейин. Ошондо ар бир кыргыздын боо жеринде басса турса мен кыргызмын деген жүрөт. Көрдүңбү? Басса турса, биз башкуртка тийишпейбиз, сен андай кыл, биз кыргыздар силерди сабап ийебиз же болбосо кетирип ийебиз деп. Көрдүңбү? Анан биз башкурттар деле, эгер каалайсыңбы казак, сен да ушинтип тарбияла өзүңдү. Каалайсыңбы дунган, сен да ушинтип тарбияла, тардыгыбыз жок. Мындайча айтканда бизде жашап аткан улутка кысымыбыз жок. Көрдүңбү? Бул кандай мягкий форма да. Бул адамдыкка. Мындайча айтканда болгону улуттук адамга тарбиялап аткан процесс. Идентификация болот. Улуттук идентификация сактоо. Мындайча айтканда процесс өзүнчөчү. Ал жерде эч бир жаман нерсе жок. Менимче могул айткан оюңуздачы аябай чоң данек турат да. Биздин эл Чолпон беке китеп чыгарабыз деп атпайсызбы? Мен ишенип турам, ал китепти окушпайт. Себеби бизде коом ушундай болуп калды. Жок, анын окуй турган немеси болот. Механизми. Аны салабыз. Турганбы? Өзүң жанталашып окуйсуң. Менимче эң оңой жол бир идея айтайын да. Сиз эскертип койсоңуз. Угуп туруңуз. Бунун баары уже иштелип чыкты да, мен анын өзөгүн иштеп чыгып койдум. Ошондо мисалы ата наркы деген мынчалык эле кыска нерсе. Аны сиз бир 10го жетпегенде пункт. Ошону окуп чыккандан кийин сиз бассаң, турсаңыз, мен өзүм жазып алып, өзүм бассам, турсам ошону ойлоп калгам. Бул эми анан ошону ойлойсуз да, анан кантип аткарам дей баштайсыз. Бул адам деңгээлинен да. Жөнөкөй эле адамдарга да мен. Менимче эң оңой жолу, мисалы үчүн биз көп кыйкырабыз да. Паспорттон кыргыз деген графаны алып койдук, анан тигиндей мындайда куру патриоттугубуз аябай кээде күчүп кетет да. Ар бир жаранга, мисалы үчүн айрыкча кыргыздарга паспорт берип атканда, биз сени кыргыз деп улутуңду жазабыз. Бирок сен жоопкерчилигин кошо алышың керек. Эгер жок албайм десең, анда кааласаң орус деп жазалык, кааласаң кытай деп жазалык. Эмне болгон келет? Жок, бул деш керекпи дейм да. Анда кичине кысым көрсөткөн болуп калабыз. Адам кээде коомдун менчи ошентип кысымда көрсөтүш керек. Тийишкен болобуз. Эми мен муну толук айтыш үчүн кеминде 3-4 саат кетет да. Ага экөөбүздүн убактыбыз жетпейт. Кудай буйрса, бул ишке аша баштагандан кийин агайдын айтканы туура турбайбы дейсиз. Биз тилек кылалык бул ишке ашат деп. Бул бирок муну эрте жасай албайм. Анткени бул жана өзөгүн талкуулайбыз. Андан ар бир мисалы эне наркы деген боюнча конкурс уюштурулат, китеп чыгарылат. Ошол эне наркы деген кандай болот, анан китептерин жазып келгендер болот. Анан ошондон утуп алган мыктысын тандайбыз да, анан ошол мисалы 2-3-өөнүкүн бириктирип, анан бир китеп кылып чыгарабыз да, эне наркы деген китеп чыгарабыз. Анан ата наркы деген китеп чыгат. Анан кийин өспүрүм наркы, тестирип алган наркы, анан ошентип отуруп жигит наркы, анан кийин барып мамлекеттик кызматкердин наркы, анан эменин наркы, ушундай баягы ар бир нерсенин өзүнүн мындайча айтканда жоопкерчилигин чыгарган нерсе болот. Бул өтө мен мындай ушул кандай болор экен деп жөнөкөй эле кошуна, карапайым адамдарга окутсам деле, ушуну эсиме албаптырмын мен дегендер бар да. Мен ушул убакка чейин жүрүп мен ата наркын атамын да, мен ата болгондон кийин момундай иштерди жасашым керек да деп ойлоп турмун. Мен мындай сынап жүрөм да. Баягы карапайым адамдарга ушуну окуп көрсөң кандай болот десем, дешип неметип калышы. Үй бүлө наркы деген бар. Экөөң
ата болоордун астында сен эмнени ойлойсуң? Атаны жөн эле барып туруп эле үйлөнүп алып туруп эле анан баягы милдетиң аткарып коюп эле анан төрөлүп калды бала деп эле кубана бербейт. Жок. Жоопкерчилиги менен кошо. Жоопкерчиликти үйлөнөрдө ойлойсуң. Мен деген ата болом эми. Үй бүлө болом. Ата эне болобуз деп анан экөө сүйлөшөт анан. Сен эне, мен ата болом. Эми экөөбүз ушул үй бүлөнү кантип кармайбыз? Эми кантип балдарды тарбиялайбыз? Ушунун жоопкерчилигин мойнуна ала алабызбы депчи. Мына жанагы тиги немеде үйлөндүрүп атканда ошону сурайт. Мына сен эне болосуң, сен ата болосуң, экөөң жоопкерчиликти мойнуңа аласыңарбы дегенди. Жанагы немедегилердин баарын оңдоп кийребиз. Ошол жергечи. Бул абдан жакшы неме. Абдан бул тилектин ишке ашышына биз аябай үмүт кылабыз. Чолпон эке убакытты билинбей 40 минутка жакындап калды деп атат да. Мындай сөз кызыктуу болгондо убакыттын кандай өткөнүн. Мен абдан көп сөздөрүм, суроолорум берилбей калгандай болуп, бир эле үмүтүм ушу сиз дагы келесиз. Дагы менен ушундай бир 2-3 передача кылсаң араң ошондо муну кичинекей чет ойлап. Менимче биз кыла беришибиз керек. Себеби өзүңүз айткандай сөздүн башында мамлекеттик катчы биринчи кезекте эл менен тыгыз байланышта. Биз телевидение, журналисттер ошону көпүрөөк катары колдонсоңуздар жакшы болот деп ойлойм да. Мен азыр айтайын дегенимдин бир 2% айтылды. Биз жаңы эле баштаганбыз. Бирок мен акыркы дегейин эми ушул кездешүүбүздөгү соңку немен болсун да, суроом болсун. Көпчүлүк азыр коом деген мындай жаш бала сыяктуу да. Бир нерсе жакса, бир нерсе жакпайт. Бир сөз акча, бир сөз кем. Биз экөөбүздүн сүйлөшкөнүбүздө кемдир бирөөгө жагышы мүмкүн, кемдир бирөө сын пикир айтышы мүмкүн. Кеп анда эмес. Кеп чындыгында эле мамлекеттик катчы катары сиздин оюңуз, сиздин пландарыңыз, журналист катары мен аны билүү жана элге жеткизүү. Бир убакта бизде бар сөзүбүздүн башында айткандай мамлекеттик катчы болду эле, ал киши эргип кеткенде режиссер да болуп кетчү дейт, сценарий да жазып жиберчү дейт. Кыскасы мамлекеттик катчылыктан башканын бардыгын жасачу дейт да. Сизден кандай мамлекеттик катчы күтөбүз? Мен эми мындай болом деп астына алып мактанып салган туура эмес болуп калат. Мен колуман келишинче ушул жана өзүм айткан этиканы сактап, карапайым эл менен жөнөкөй болуп, анан мындай бир нерсе бар да, биз буга чейин мамлекеттик кызматкер десе коммунисттердин учурунда калып калган баягы Сталиндин диктаторлук немесине моментип анан баарын коркутуп минтип басып ушинтип. Азыр андай эмес, азыр заман тескери. Азыр биз кызматка келдик. Элге кызмат кылышыбыз керек. Жана Садыр Нуркожоевич өткөндө тиги жанагы ишкерлер менен жолугушуп атканда жакшы сөз айтты. Ишкерлер силер дайым эле ушул мамлекеттик кызматкерлердин аркасынан чуркап жүрөсүңөр, эми тескери болот. Мамлекеттик кызматкерлер силердин аркаңардан чуркайт. Менимче ошондой болуш керек. Ишиңерди бүтүрүп берели, эмне кагазыңарды эмне кылып берели, кайсы жерден эмне каттооңарды өткөрүп берели деп силердин аркаңардан чуркайт дебедиби? Биз ошону жасайбыз. Биз эл менен дайыма, мына мага телефондорум өзгөргөн жок. Баягы эле боюнча өзүң айткандай мен өзүм чалып сүйлөшүп, өзүм неме кылып атам. Мылбалап калып турат. Мынакей моментип ушундай студияга мамлекеттик катчылар басып деле келчү эмес мурда. Боюн көтөрүп кел менин кабинетиме, анан кимсиң, анан баланча мүнөт убактым бар, анан ошого ак үйгө келе каласың батыраак дегендер. Анан ошол жерден тарсаң тарт, анан ушундай болчу, анан тандап анын ичинен. Жок, мен мына силердин студияңарга келип атам. Өткөндө эркин тиги элтердикине деле, кетердикине деле радиого чейин өзүм барып атам. Анткени бизди жалдады да эл. Бизге кызмат кылып бер депчи. Туурабы? Биз жалдандык да элге кызмат кылганга. Эми биз жалданган кызматыбызды, алган айлыгыбызды актап иштеп беришибиз керек. Көрдүңүзбү? Ошондуктан биз баягы жанагыдай эмес, бой көтөрүп, кысым көрсөтүп, же болбосо бир неме кылбай, тескерисинче биз эл менен болуп, элдин суроо талабын аткарып, анан ошондой иштеп бергенге аракет кылабыз. Болгону эми ар бирибиздин өзүбүздүн милдетибиз бар да. Мисалы, мен ушул идеология, маданият, спорт сагын неметем. Укук тарабым да башка бирөө неме кылат. Анан эми көп учурда мага промышленность, өндүрүш боюнча деле келгиси келгендер бар. Анан укук талаасы боюнча деле келгиси келгендер бар. Жолуккусу келгендер бар. Жолугуп сүйлөшкүсү келгендер бар. Анан мен аларга түшүндүрүүгө аракет кылам. Эми мен сизди кабыл алып сүйлөшкөнүм менен майнап жок. Анан эртең сиз мени сөгөсүз. Бул деген кабыл алып сүйлөштү, анан айдап кетирип үйдө эчтеке чыкты. Эчкен жок деп.
бул менин тармагым эмес. Эгер бул тармакка кийлигишсем, анда тигилер таарынат. Бул эмне мурдун менин ишиме салат депчи. туура Өзүнүн ишин кылбайбы депчи, көрдүңүзбү? туура Ошол сыяктуу баягы ар кимибизге бөлүнгөн участок, мындайча айтканда тармак бар. Ошол тармагыбызда гана иштейбиз да. Ошол менин өзүмдүн тармагымдан кайрылгандарга дайыма баягы колуман келишинче жардамымды берип, колуман келишинче иштеп бергенге аракет кылам. демейде кызматка келген эр жигитти же кызматкерди деп коелук куттукташат да. Мен сизге көңүл айтат элем. Үй бүлөңүздү унутасыз, өзүңүз айткандай, жеке жашооңузду унутасыз, сын пикир абдан көп болот, көңүл айтуу, тескери сүйлөө, көңүл уртуу көп болот. Менимче мунун баарына сиз даярсыз деп ойлойм. Сизден абдан чоң мамлекеттик, чыныгында мамлекеттик деңгээлдеги идеологиялардын булагы катары болот деп сизге ишенебиз. Студиябызга келгениңизге чоң рахмат. Рахмат. Сиздерге да чакырганыңыздарга рахмат. Сөзүбүздүн жарымынан көбү мен жана